Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Президент Садыр Жапаров бир катар аскер кызматкерлерин сыйлады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 21 июнда аскердик жана кызматтык милдеттерин аткарууда көрсөткөн эрдиги менен каармандыгы үчүн бир катар аскер кызматкерлерине мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Мамлекет башчысы өз сөзүндө эл жерге кызмат кылуу кандайдыр бир сыйлыкка умтулуу эмес, өз өмүрүн, топтогон тажрыйбасын, болгон билимин мекенге арнап, өлкөнүн өнүгүүсүнө салымын кошуу дегенди билдирерин баса белгиледи. Садыр Жапаров Айкөл Манас баштаган ата-бабаларыбыздан берки баатырлардын тизмесинин аягы бүтпөстүгүн, бүгүнкү ата мекенди коргоочулар өлкө үчүн жан аябай кызмат кылууга даяр экенин айтты. Мамлекет башчысы ар бир жаранды бир максатты көздөп биргеликте иш алып барууга чакырып, кыргызстандыктар учурдагы бардык кыйынчылыктарды ынтымак менен гана жеңип аларына ишенди. Кынтыксыз кызматыңар, кызматтык жана аскердик милдеттерди өтөөдөгү өлчөөсүз эрдигиңер келечек муунга үлгү болсун деп жыйынтыктады президент Садыр Жапаров. Сейит Атамбаев Жээнбековдордун камалышы боюнча тагдырдын тамашасы дейт. Кумтөр иши боюнча камакка алынган Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековдун камалышы боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейит Атамбаев билдирүү жазды. Анда ал: "Тагдырдын тамашасы дейт. Бир жыл мурун биз да ушинтип кыйкырып, акыйкат издеп жүргөнбүз. Эмнени гана көрбөдүк. Сооронбай жана Асылбек Жээнбековдордон. Эми өз баштарына түшүп соттордо жүрүшөт. Эмне дейбиз эми? Белиңерди бекем буугула", деп жазган ал. Эске салсак, Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков 31 майда УКМК тарабынан коррупцияга шектелип кармалган. 1 май райондук соту анын баш коргоо чарасын ошол эле күнү карап, 2 айга камакка алган. Ал эми 18 июнда Бишкек шаардык соту анын адвокатынын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча доо арызын карады. Соттук отурумга анын бир тууганы Жусупбек Шарипов келген. Бабанов убактылуу кармоочу жайында делген видео тууралуу. Социалдык тармактарда жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жайылтылып тарап жаткан видео материал боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төмөнкүлөрдү маалымдайт. Өмүрбек Бабановдун УКМК убактылуу кармоочу жайында болуп машыгып жатат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Эскерте кетсек, убактылуу кармоочу жай режимдик объекти болуп саналат жана анын ичинде фото, видео тартууга тыюу салынган. Аталган видео материал фейк болуп эсептелинет. Турция Республикасы Кыргызстанга учкучсуз учуучу аппараттарды чыгарууну сунуштады. Бул боюнча маалыматты Бишкек эркин экономикалык аймагынын кызматкери Тынчтыкбек Алтымышев өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Анда ал: "Түрк туугандар жакшы эле колдоп жатат. Бизге Бишкек ЭАПке заманбап учкучсуз учуучу техника чыгаруу сунушун беришти. Буйруса баары жакшы болот", деп билдирүү калтырган. Белгилей кетсек, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 9-11 июнда Турция Республикасына расмий сапары менен ийгиликтүү барып, бир катар мамлекеттик келишимдер боюнча кол коюп келген. Ата мекен фракциясы Сайдулла Нышановго ишенбөөчүлүк көрсөттү. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар билдирди. Маалым болгондой, анын лидерлигине каршы 11 депутаттын 7-өө добуш берген. Ал эми Нышанов өзү добуш берүү өтпөй калганын билдирди. Анткени аны лидерликтен алуу үчүн депутаттардын 3/1 добуш керек деп эсептейт. Бөлтүрүк. Кумтөр кенин камсыздоо азыркыга чейин чоң көйгөй бойдон калууда. Нью-Йорк соту чечим чыгаргандан кийин Кумтөр кенин жабдуулары менен камсыздоо көйгөй жаратууда. Бул тууралуу Кумтөр Голд компаниясын убактылуу сырттан башкарып жаткан Теңиз Бөлтүрүк 21 июнда Биринчи радионун эфиринде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Нью-Йорктун банкрот боюнча соту чечим чыгаргандан кийин көптөгөн жеткирүүчүлөр муну туура эмес түшүнүп алып, жеткирүүлөрдү токтотушту. Азыр кепилдик каттарын жөнөтүүгө туура келип жатат. Нью-Йорктогу биздин юристтер бир да жеткирүүчү, сервис жана кызмат көрсөткөн бир да компания милдеттенмелерин токтотууга укугу жок экени жөнүндө кат жазышууда. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Ал Кумтөр Голд компаниясынын эсептери мурдагыдай эле камакта экенин, ошондуктан кызматкерлердин маянасын төлөө үчүн алтынды тез сатып жиберүүгө туура келгенин кошумчалады. Кумтөр Голд компания жана Кумтөр Оперейтинг компаниялары АКШнын банкроттуулук жөнүндөгү федералдык кодексинин
11-бөлүмүнүн негизинде сотко кайрылганын Алтын кенди иштетип келген Century Gold компаниясы 31-майда билдирген. Компания Нью-Йорктогу сот жараяны Кумтөр Gold компания менен Кумтөр Operating компанияга каршы баардык долбоордун автоматтык түрдө убактылуу токтотулушун камсыз кылаарын маалымдаган. Кумтөргө байланыштуу Нью-Йорктогу соттук отурум дагы улана турган болду. 8-июнда Нью-Йорктогу сотто бул иш карала баштаган. Судья Лиза Бекермандын макулдугуна ылайык эки компания юридикалык же административдик жоопко тартуу, алардан доо өндүрүү же ал ишканалардын мүлкүн тартып алуу аракеттерине убактылуу чектөө коюучу буйрук ишке кирген. Маалымат кылайык, ушул тапта Кумтөр алтын кенинде 3500дөн ашык киши иштейт. Жогорку кеңештин 17-майдагы чечими менен Кумтөр Gold ишканасына убактылуу тыштан башкаруу киргизилген. Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөр Gold'ду Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузганы үчүн мамлекетке 261 миллиард 719 миллион 674 сом кенетме төлөп берүүгө милдеттендирген. Century мындай дооматтарды четке кагып келүүдө. Азизбек Эсенбаев: ар заманда бир чуркулдай деген кеп бар. Атамбаевдин бийлиги учурунда биринчи вице-премьер катары көктөгөн Тайырбек Сарпашев чуркулдайга айланган. Ал учурда эмне тендер болсо менмен деп кол көтөргөн окуучу сымал Тайырбек Сарпашев дайыма даяр болуп калчууда. Мансабына таянып, тендерди утуп, бизнестин канын соруп керчү. 2020-жылдын октябрынан соң башкы прокурор боло албай Финполду башкарып калган Сыймык Жапыкеев эң биринчи асылганда эле Тайырбек Сарпашевден баштаган. Заман оңолду, мына эми куса тургандар кусат деп турганда ал даң салган торпоктой Финполдун колунан кутулуп кетти. Эмне болуп кутулуп кеткенин ким билет? Тез эле Жапыкеев генерал алып, партия алаштарын көзгө илбей калган. Былтыр июнда мени камаган жатат деп ыйлактап жүрчү эле. Астролог Жанар Кадыралиев жеңишти чыгарсын, болбосо бул иштин акыр аягы Камчыбек үчүн жакшы бүтпөйт. Жеңиштин кандайча камалганын ар бир кыргыз жараны билет. Ким каматса да аркасы жакшы болбойт. Молдокматовду жакынкы арада чыгарыш керек. Болгондо да алдап соолап сен жакшы деп бошотконоң, кийин көчөдө жолугуп калганда жакшы мамиледе учурашып жүргөнгө ким камаганын ачык айта аласызбы? Жеңиш Молдокматов президентке кайрылып, сиз Камчыбек Ташиевди тезинен жумуштан алыңыз демеди беле? Ошонун эртеси эле Молдокматов камалды. Эгер биздин маекти Камчыбек мырза окуп жаткан болсо, бир гана кеңешим бар, жеңишти чыгарсын. Болбосо бул иштин акыр аягы Камчыбек үчүн жакшы бүтпөйт. Мен эми жөн эле кыргызча эмес, астрология илимине таянып айтып жатам. Астрология илими 97% кепилдик берет. Буга көп мисалдар бар. Алсак, улуу ата мекендик согушта Гитлердин түбүнө Сталин менен Уинстон Черчилль жеткен. Ошондой эле Ислам Каримовдун түбүнө Атамбаев жетти. Булардын ортосунда 8 деген сан турат. Ушул эле 8 деген сан Камчыбек менен жеңиштин ортосунда да турат. Ошон үчүн Камчыбек Ташиев акылына келсе, жакынкы арада Жеңиш Молдокматовду бошотсун. Мындан өзү эле чоң утушка ээ болот. Булак арыба чекиткей же. Сынчынын сыңар өтүгү майрык дегендей, критик же саясий серепчи болгонумдан кийин эч кимди сындабай эле кысып олтурайынчы деп өзүмдү өзүм жакшы эле тыйсам да, соц тармактарда эсиңди оодарып чыгып жаткан ар кандай шумдуктарды угуп жазбай койгонго да болбойт экен. Өлкөнү башкарган президенттердин качан бийликке келип, качан кетишин алдын ала айтып салышкан көзү ачык шарлатанкалар жана коронавирусту дүйнөгө мен алып келдим деп дөөдүрөгөн Арстан Алай биз кыргыздарга кем беле. Мына эми Жанар Кадыралиев деген астролог чыгыптыр. Бул адамдын айтканын угуп олтуруп тобо кылдым деп жакаңды кармагандан башка эч нерсе дей албайсың. Гитлердин түбүнө Сталин менен Черчилль, ал эми Каримовдун түбүнө Атамбаев жеткенде оозу мурду кыйшайып калбай тантып коюптур. Көрүнүшүнөн эч бир дефект байкалбаган. Атүгүл ашка тойго баргыдай эле адам окшоп көрүнөт. Ал эми сүйлөгөн сөзү анын соо адам экенине шек туудурат. Гитлердин түбүнө Сталин жетпесе, анда Сталиндин түбүнө Гитлер жетмек да. Астрологдун айтканын жакшылап анализ кылып, кыргыз тилинин эрежелери боюнча логистика жүргүзүп көрсөк, бул адамдын Гитлердин түбүнө жеткендиги үчүн Сталинге нааразы болгондой түрү бар. Ылайым эле мен жаңылган болоюн. Ал эми Каримовдун түбүнө Атамбаев жетти дегенин угуп, ар бир адам шок болот болуш керек. Атамбаевдин өзүнө жетип артта турган көп эле кылмыштары бар.
Бирок астрологдун бул айтканы бул адамдын өзүнүн ден соолугу жайындабы? Крышасы тайбай эле өз ордунда турат болду бекен деген көптөгөн суроолорду жаратат. Ал эми Молдокматовду жакшылыкча чыгарбаса деп Ташиевке карата бир жагы коркутуу иретинде, экинчи жагы прямо эле шантаж кылып айтып жаткан сөзү бул чектен чыккандык. Молдокматовду суракка чыгарганга кылган былык иштерин иликтөөгө, ошол эле убакта камап койгонго толгон токой себептер бар. Аны кыргыз эли көрүп, угуп эле жүрөбүз. Молдокматовдун бийликти басып алууга үндөгөн сөздөрүн укканбыз. 5-октябрда кылмышкер Атамбаевдин колтугуна кирип алганын көргөнбүз. Ташиев акыйкат сүйгөн жигит жөн эле эч кимди камабайт. Ташиевдин саясаттагы жолунда ага карата өтө чоң кара ниет жасагандар болгон. Ташиев камайм десе ошолорду камап, керек болсо атып салмак. Молдокматовдун былжыраган бир сөзүн Ташиев бир жерине кыстырып да койбойт. Менин айтайын дегеним, ар кандай шарлатанга көзү ачыктардын, Арстан Алайдын, ушул Кадралиевке окшогон төлгөөчүлөрдүн айныган сөздөрүн боктон мончок тапкандай болуп жаңылыктардан сүйүнчүлөбөй эле койгулачы бай болгурлар. Шамурза Бөрүкулов.